Кара Суу районунда Сибир жарасынан дагы бир чордону табылды. Ушуну менен район боюнча 31 чордон болду. Бул жер убагында дал ушундай бетондолуп корголду. Сыртына датасы жазылып, залалсыздандырылды. Эми бул жер 100 жылга чейин корукка алынат. Жыл башынан бери Кара Суу районунда Сибир жарасы дартынын 3 учуру катталды. 2 адам ооруканага кайрылып, учурда амбулатордук түрдө үйлөрүнө жиберилген. Илдет чыккан жерден 5 метр чуңкур казылып, малдын калган эттери жана союуга керектелген бардык жабдыктар өрттөлүп, бетондолду. Сибир жарасы бар мал жандык Мады айылынын тургунунун короо жайында союлган. Эми бул жер айыл өкмөттүн карамагына өткөрүлүп, 100 жылга чейин жыл сайын залалсыздандыруу көзөмөлдөө иштери жүргүзүлүшү шарт. Bir айылда bir эле случай болгон үчүн азыр ошол жерде карантин да. Себеби баягы карантин деген бул эми бир ошол айылда баягы малды башка жактан мал алып келбейт, же болбосо ал жерде мал союлган болсо сөзсүз түрдө ветеринардык службанын адистери менен көзөмөлгө алынып ошол жерде анан кийин мал союлат. Кара Суу районунда Сибир жарасынын жалпы 46 очогу бар. Анын 31-нин жайы белгилүү болуп корголгон. Калган 15-ин издөө иштери жүрүп келет. Ал эми Сибир жарасы чыккан мал жандык убагында эмделбегени аныкталды. Ветеринардык кызмат Сибир жарасын алдын алуу үчүн жыл сайын 2 ирет мал жандыктарды эмдөөдөн өткөрүү керектигин эскертишет. Күзүнө келген ал эмдеткен эмес экен. Сибир жарасынын вакцинасы 1 жылга жарамдуулугу 1 жыл, иммунитет 1 жылда. Ошондуктан күздө эмдеткен эмес экен ал. Ал айтат июнь айында, аны айтып союнча июнь айында биз Алай районунда эмдеткем деп айтат. Ошондо биз айыл өкмөттүн чагыр айылында биз малдардын, элдердин малдарын баары клиникалык кароодон өткөрдүк, термометр өткөрдүк. Эч кандай жугуштуу ыландарга каршы байкалган жок. Жеринде бардыгы туруктуу. Учурда Кара Суу районунда эпизодиялык абал туруктуу. Мал жандыктарды эмдөө боюнча райондо жалпысынан 46 жеке ветеринарларда иш алып барышат. 2022 жылы профилактикалык эмдөө иштери 100% аткарылганын аймактын ветеринардык кызматы билдирүүдө. Кээ бир жарандар ветврач чакырбай эле баягы мал ооруганда эле союп жүрүп деңгене кылып жүрөт, ошондой жугуштуу оорукандар жууп калат. Биз бирок ошол жерде түшүндүрүү иштерин элдерге жүргүздүк. Айыл өкмөтүнүн атайын өзүм бар аппараттын жыйынына катышып, аппарат актив менен жолугуп, ошол жерде бардык мен өзүм түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. Негизи биз былтыркы ветеринардык санитардык иштерди жугуштууларга каршы биз негизи эмдөө иштерин 100% жүргүзгөнбүз. Кыргызстан боюнча Сибир жарасынын 1250 очогу бар. Ал эми Ош облусунда Сибир жарасынын 315 аймагы бар экени белгилүү. Анын 264-ü такталган аймак болсо, калган 51-и белгисиз бойдон калып келет. Сибир жарасы кишиге малдан жугуучу жугуштуу оору, көбүнчө терини, ичеги, карынды, өпкөнү жабыркатат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.